Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, кече күнү биз Telegram каналга кичинекей тоголок видео чыгарып анонс кылганбыз. 5 февралдан баштап 30 апрелге чейин Россия Федерациясында жаңы жарлыктын негизинде легалдашуу алгыла деп ошо боюнча ар бир кадамды бүгүн айтып беребиз. Себептеген баарын билдик, далилдедик, кайсы жерге кайрылыш керек, ошонун баарын билдик. Сөз баштарынын астында биздин Telegram каналды сөз түрдө катталып, анан досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген YouTube канал VPN аркылуу иштеп калды. Ошон үчүн ар бир видеону чыгарганда биринчи Telegram каналга жүктөйбүз. Андан тышкары башка соцсеттер андан кийин чыгарып турабыз. Урматтуу мекендештер, 2024 жылдын 30 декабрда Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин жарлыкка кол койду. Жарлыктын номери болсо 1126. Ал жерде Россия Федерациясында бүгүнкү күндө жүргөн легалдуу эмес чет элдик жарандарды 30 апрелге чейин толук легалдуу кылууга шарт түзүп атат. Эми буга чейин көп мекендештер кайрылып келген, өзүбүздү кантип билебиз, кайсыл жакка барабыз, эмне кылабыз, легалдашуу үчүн эмне кадамдарды жасаш керек деп. Ошо боюнча кече күнү биз элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматы Бакыт мырза менен, андан тышкары миграция министрлигинин өкүлчүлүгү Жаркмай айым менен бир сыра талкуу болдук. Үтүр точкасына чейин ошол кадамдарды бүт баарын эсептеп чыгарып, МВД менен кеңешип, ошону бүгүн силерге тартуулап жатабыз. Видеону дагы бир жолу бөлүшүп коюңуздар, себептеген баарына керектүү маалымат. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда bir жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, bir кишиге bir бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыздар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу. Урматтуу мекендештер, баш аягы 500дөн ашык чет элдик жарандар ошол контролдук спискке кирген. Алардын ичинен тилекке каршы мекендештер, кыргызстандыктар 72 000 жаран ошол спискке кирген. Ал спискти өзүңүз табыш үчүн migrant.kg сайтына киресиңер, мен азырда жазып коем. Ошол жака кирип туруп, аякта эки тизме бар. Кара тизме, черный список. Андан тышкары контрольный список. Кара тизмеге бул амнистия эч кандай тиешеси жок. Эгерде мурда выдворение, депортация болуп кетсеңиздер, кара тизмеге мурда кирип калсаңыздар, тилекке каршы бул мыйзам силер үчүн иштебейт. Ошон үчүн бул жана контролдук, полулегальный Россияда жүрөт, бирок ошо өзүн легалдашуу үчүн ошол жарандар үчүн. Эгерде ошо контрольный списокто болуп калсаңыздар, анда эмне кыласыңар? 5 февралга чейин эчтеке кылбайсыңар. 5 февралдан баштап Россиядагы экинчи мыйзам, миграция мыйзамы күчүнө кирип атат. МВД сотрудниктери депортация жана выдворение кылганга укугу бар. Азыркы учурда 5 февралга чейин буга чейинки режим иштеп атат. Сот аркылуу эгерде сиздерди кокустан кармап алса, же болсо тутуп алса, сотко алып барат, соттун чечими менен силерди выдворение, депортация кылып коет. Жанагы жарлык ошол 5 февралга чейин иштебейт. Ошону эске алыңыздар. 5 февралга чейин сактанып жүрүңүздөр, ашыгыраак баспаңыздар мекендештер. Эгерде силер ошол списокто болсоңуздар, анда 5 февралда Сахаровага барасыңар, многофункциональный миграционный центр Сахарова барасыңар, ал жакка барып туруп, ошол отдельный окошко болот. Я хочу легализоваться, легалдашым керек деп айтасыңар. Ошол списокто мен өзүмдү таптым деп. Ал список азыр Кыргызстандын жарандарына эле таандык, ошолорго эле доступ бар. Башка өзбек, таджик жарандары аларга доступ жок. Аларга 5 февралдан кийин МВДнын сайтынан дагы ошол эреке чыгат. Бирок 5 февралдан кийин МВДнын mvd.rf сайтына киресиңер дагы контрольный список деген жери болот. Ошол жака кирип туруп дагы текшерип коюңуздар. Себептеген ал список күндөн күнгө жаңылана баштайт. Балким жаңы списокто силер же силердин таанышыңар болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошол жерден тапсаңыздар, демек Сахарова барасыңар, ал жерде силерге арыздын бланкасын берет. Арыздын бланкасында ошол жерде элементарно жөнөкөй эле ошол жака легалдашуум керек деп бир сыра арыз жазасыңар. Бирок барардын астында сөзсүз түрдө карызыңарды текшерип койгула. Себептеген ал жерде справка
не задолженности, қарыз болбогон налог жагынан, штраф жагынан жана ФСС судебный пристав жагынан карызыңар жок болуш керек. Эгерде карызыңар болсо, карызыңарды ФССП мен азыр киргизип коем .руга кирип туруп судебный приставдардын ошол жерден карап алыңыздар. Ошол жакта жок болсо анда жакшы. Арыз жазып атканда карызым жок деп да жазат экенсиңер, аны кийин текшерет. Андан тышкары эмгек келишимди сөзсүз ала барасыңар. Эмгек келишим сөзсүз түрдө официалдуу, расмий болуш керек. Ошол жерден тапшыргандан кийин кабыл алат. Балким силерге айып бул штраф 5000 рубль төлөтүш мүмкүн, балким төлөтпөш мүмкүн. Бул дагы суроо себептеген. Ошого бирок даяр болуңуздар, 5000 рубль ашыкча чөнтөгүңүзгө салып барыңыздар. Ошол жерден эле на месте акчаны төлөп, квитанциясын төлөп туруп, анан кийин кайра жанагы башынан баштап бүт процедуранын баарын өтөсүңөр. Отпечатки пальцев тапшырышыңар мүмкүн, биометрика сүрөткө түшүшүңөр мүмкүн. Андан тышкары метасвидетельствонун баарын ошол жерден өтөсүңөр. Өтүп бүткөндөн кийин силерге колуңарга бүт легалдаштыңар деп туруп справка берет. Ошол справканын негизинде анан жергиликтүү МВД кайсыл жерге регистрацияга турасыңар, ошол жерге справка менен барасыңар. Ошонун негизинде силерди полностью 100% легалдаштырып, ошол жерге учетко коет дагы, андан ары Россия Федерациясында эмгектенип жүрө бересиңер. Эгерде толуктуу суроолор болсо, ушул видеонун астында сөзсүз түрдө YouTube каналга комментарий жазып коюңуздар. Бул боюнча дагы өзүнчө дагы ошо суроо жооптордун негизинде кимге түшүнбөй калсаңыздар, дагы бир видео чыгарабыз. Консулдук бөлүм жетекчиси менен чогуу маектеш уюштуруп туруп, ошо ар бир суроого силерге дагы ошол жерге жооп беребиз. Кудай буйруса, ошол